Бардығыңардың сазайыңарды берем, баш көтергендердің бардығын дептір. Азыр мына келіп 1 саат болды. Кемпироват бойынша ким сөйлей тұрған болса, биздин позицияға қаршы. Біз барыңардың сазайыңарды беребиз деген, бұл аябағанда қорқыныштуу сөзді айтыптыр. Бирок тилекке қаршы мен ушул демократиялык оппозициянын мүчөлөрүнүн бири катарында айтам, официалдуу. Мынтип айткан президенттердин бардыгы тагдыры жаман болгон. Биз азыркы бийлик ошону эскертип коюшубуз керек. Biz айтып айткан сөздөрүнөн коркуп калчулардан эмеспиз. Берде отургандар коркпойбуз бардыгыбыз. Мен бир дипломатиялык нерсени айтып кетейин, өзүм профессионалдуу дипломат катарында. Өзбекстан менен Кыргызстандын саясий системалар бөлөгүрөө башкачараак. Бүгүн биздин бийлик Өзбекстан менен жеке жашыруун президенттер менен сүйлөшүп келип, ошолордун маданиятын, ошолордун саясий системасын бизге таңуулаганга аракет кылып атат. Байкап атасыңарбы? Оозуңарды баскылап, унчукпай отургула, мен чечем, анан кийин билесиңер. Анан кийин мага ыраазы болосуңар деп атат да. Бул Өзбекстандын саясий режиминин маданияты ушундай. Ал жакта эч ким президент менен талкуулабайт. Эч ким президентке, бийликке каршы сөз айтпайт. Ошон үчүн аларда бул туура деп кабыл алынышы мүмкүн. Бирок кыргыз саясаты, кыргыз маданияты, кыргыз саясий системасы таптакыр башка. Биз ошону гана көргүзүп атабыз, урмактуу бийликтегилер. Силердин айтканыңардын бардыгы болбойт. Биз ошон үчүн бардыгыбыз талап кылып атабыз. 36-чы протокол, 39-чу протокол, 42-чи протокол бардыгы ачыкталсын деп ошон үчүн коомчулук талап кылып атат болгону. Биз туура же туура эмес деп айта элекпиз болгон азырынча. Биз болгону айтып атабыз. Мына Исмаил Беке дагы айтты. Көрөлү бардыгыбыз. Эртең болбой калыптыр дегенден көрө бүгүн талкууласак, ошол жакшы мамлекеттин көрсөткүчү болот. Ошол мамлекеттин келечеги кенен болот. Ката кетирбейт бийликтер. Ката кетирген үчүн мурдагы президенттердин бардыгын кыргыз эли кууп чыккан. Анан кийин эртең кеч болуп калгандан кийин эмнени айтабыз? Биз бүгүн талкуулашыбыз керек деген талап бул мамлекеттүүлүккө, мамлекеттин ичиндеги саясатка жана мамлекеттин келечегине толугу менен туура келет. Мен мынакей Мирланга окшогон, атың ким сен? Замирге окшогон, акылга окшогон биздин жарандарыбыздын Кемпироваттын маселесин ачык көтөрөлү, бийликтен талап кылалы деген толугу менен колдойт. Канчалык мындай жарандарыбыз көп болсо, саясатчыларыбыз көп болсо, мамлекеттин келечеги ошончолук жакшы болот. Биз Өзбекстандагыдай диктатураны садыр менен камчыга түзгөнгө жол бербейбиз. Силердин камаганыңар, басымыңар бизге иштебейт. Биз алардан коркпойбуз. Мына ушуну айтып коеюн деген.